Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөрү. Бүгүнкү кептик темабыз ата мекенибиз Кыргызстан, грамматикалык тема салыштырма даража. Өзүңүздөрдө көрүнүп тургандай таблица кайсы мүчөлөр менен жазалат. Эгерде сөз үндүү тыбыш менен бүтсө, рак, рек, рак, рөк тыбыштар менен жазалат экен. Ал эми үнсүз тыбыш менен аяктаса, ырак, ирек, урак, үрөк тыбыштар менен жазалат. Мынакей көнүгүүгө көңүл буралы, кандай жазалат экен. Сынаточ, салыштырма сынаточ, га караганда, салыштырганда көрө деген сөздөр менен да жазылат. Биринчи көнүгүүнү көңүл буруңуздар. Оорлуу адамга караганда дени сак адам көңүлдүүрөөк. Экинчи, жоломанга караганда ак жол тыңыраак. Каныбек Осмонали башкаларга салыштырганда спортко кеч келди. Мында карагыла, кара менен белгиленип турат, салыштырганда, караганда ырак. Айсулуу Тыныбекова өнөктөшүнөн көрөгө шамдагай. Мына көрө. Ата мекенибиз Кыргызстан текстиндеги сөздөр менен таанышкыла. Карагыла, орусча, кыргызча жазылган, кыргызчасын окуп берейин. Алмаштырылгыс, артыкчылык, ата бабаларына, байыр, бүлүк, кокту, кооздугуна бөлөнүп, кырчылдашкан, көз арткан, жүрөгүнүн түпкүрүнөн. Ошол эле кээ бир сөздөрдүн синонимдери менен жазылган. Кырчылдашкан, кармашкан, байыр, оорун алган, көнгөн, көз арткан, ач көз, ичи күйдө. Андан кийин экинчи тапшырмага көңүл буруңуздар. Берилген сөз айкаштардын маанисин түшүндүргүлө. Жүрөгүнүн түпкүрүнөн эрендерибиз ыйык түшүнүк жаралат. Бул сөздөрдү түшүнүп алыш үчүн Юдахиндин кыргызча, орусча түшүндүрмө сөздүктү колдонсоңуздар болот. Бу жерде QR код турат. Берилген сөздөр менен сүйлөм түзгүлө. Мынакей мекен, шаар, кооз, тоо, бийик, ыйык, жашайт деген сөздөргө сүйлөм түзүп, анан тапшырманы жөнөтөсүздөр. Төртүнчү текстти окуйбуз. Ата мекенибиз Кыргызстан. Ар бир адамдын туулган жери киндик кан тамган айылы. Шаары ыйык сезилет. Аны эч нерсеге алмаштыргың келбейт. Канчалаган кооз жерлерди кыдырба, ал жерлердин сулуулугуна суктанба, айланып келип өзүң туулуп өскөн жериңдин артыкчылыгын сезесиң. Ал жердин кооз, кокту колоттору, ак мөңгүлүү тоолору, шаркырап аккан суулары, жап-жашыл килем төшөлгөн жайлоолору, ажайып сулуулукка бөлөнгөн өрөөндөрү. Жашыл бакка оронгон шаарлары, жаркырап тийген күндүн нуру ар дайым сени өзүнө тартып турат. Ал сенин кичи мекениң, мекенге болгон сүйүү, сагыныч, урмат, ошол өзүң төрөлүп кооздугуна бөлөнүп өскөн айылыңдан, шаарыңдан башталат. Ата мекен деген ыйык түшүнүк жаралат. Бара-бара бой жетип, акыл токтотуп, жер кыдырып, эл тааныйсың. Өзүңдүн айылыңдай, шаарыңдай жерлерде болосуң. Кыргызстан дүйнөдөгү эң кооз жер экенине ынанасың. Ал жерде байырлап туруп калган ата бабаларына ыраазы болосуң. Ошондой эле дүйнөдөгү эң кооз жаратылыш байлыктарына мол жердин ээси, өкүлү болгонуңа сыймыктанасың. Андай жер эл үчүн өз өмүрүңдү арнагың келет. Бүлүк салган душмандардан коргооң келет. Менин ата мекеним Кыргызстан деген түшүнүк пайда болот. Ал ар бир жарандын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алат. Кыргызстан ар бир жарандын ыйык мекени. Ата мекенге ээ болуш үчүн ата бабаларыбыз кылымдар бою кырчылдашкан, кандуу согуштарды баштарынан кечирди. Жаратылышы кооз, байлыгы мол, жерге көз арткан душмандары көп болду. Алардын басып кирүүсүнө манаспабас баш болгон эчендеген эрендерибиз каршы туруп, каны төгүлдү. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде деген учкул сөздө тутушуп, душмандардын элин жерин коргоп келишти. Мынакей тексттен кийинки суроолорду окуп, ошолорго жооп берсеңиздер.